Ош мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата концерттик иш-чара уюштурулду. Салтанатка окуу жайда эмгектенген жалпы окутуучу жана кызматкер айымдар катышып, окуу жай жетекчиси Каныбек Исаковдун колунан белектерди алышты. Ошондой эле университеттин Таланттар академиясынын жаштары айымдарга музыкалык чыгармаларды тартуулашты. Бул тууралуу алдыдагы материалда. Салтанаттуу иш-чара Захириддин Бабур атындагы драма театрында өткөзүлүп, алгач майрамдык кечеге келген айымдарга жагымдуу маанай тартуулоо максатта университеттин ректору Каныбек Исаков баш болгон жамаат шаң шөөкөт менен тосуп алышып, майрам менен куттукташты. Бүгін біз Ош мамлекеттик университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата атайын бир чоң майрамдык программа даярдадык. Программада биздин Ош университетиндеги эң таланттуу бүтүрүүчүлөрүбүздүн өтө жогорку деңгээлдеги концерти, андан кийин Ош университетиндеги эмгектен илимде, билим берүүдө айырмаланган кесиптеш эжейлерибиздин баардыгына биз Ош мамлекеттик университет ардак грамоталарын, материалдык сыйлыктарыбызды тапшырабыз. Андан тышкары илимдин доктору, илимдин кандидаты болуп, бүгүн ошол дипломун ала турган мугалимдерибиз бар. Андан тышкары шаардык, областтык администрация тарабынан берген сыйлыктарды бүгүн тапшырабыз. Бул эми бизге жыл сайын салтка айланып калган, себеби университетибиздин 75%га жакын жамаатынын студенттери бул кыздарыбыз. Ал эми окутуучу профессордук курамындагы 70%га жакыны бул эжекелерибиз да. Ошон үчүн биз үчүн баягы аялдардын орду өтө маанилүү университетибизде. Ошон үчүн атайын бүгүн кечени арнап атабыз. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары бекем болсун, баарына энелик бакыт болсун. Улуулугун ырлар менен баянда, аз тең тийгиз көкүрөктү аярлап, бүтүндүгүн сактап турган дүйнөлүн майрамыңар куттуу болсун, аялза. Окуу жайдын окутуучу жана жалпы кызматкер айымдарына арнап университеттин Таланттар академиясынын жаштары жагымдуу музыкалык чыгармаларды тартуулашты.
Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаков сөз сүйлөп, аткарылып жаткан алгылыктуу иш-аракеттер боюнча маалымат берип, жалпы айымдарды майрам менен куттуктап, жылуу сөздөрүн арнап, бир катар окутуучуларга диплом жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын Ала Тоо айылдары коомдук экологиялык кыймылынын Каникей ордени менен 8 март аялдардын эл аралык майрам күнүнө карата Кадырбаева Тамара Турсунбаевна сыйланат. Искусство факультетинин сүрөт чыюу жана эмгек кафедрасынын профессору. Кыргыз Улуусу газетасынын Кыргыздын кыраа кызы номинациясы менен Алиева Фарида Эсеновна сыйланат. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты доцент. Бүгүн эми өзгөчө касиеттүү бир күн экен. Кечээ эле күнү ушул кыргыздын жигиттерин баарын ушул ак калпак күнү менен куттуктасак, бүгүн мынакей Аязатын аябай сонун майрам экен. Бизде эми Ош мамлекеттик университетине жыл сайын биз шунчалык ыраазыбыз, күтөбүз ушул майрамды. Себеби аябай сонун программа, биздин мырзаларыбыз, азаматтар, биз ошолорго шунчалык таазим кылабыз. Ошон үчүн мен шунчалык Кудайга ыраазымын. Биринчиден ушул Ордолуу Ошто, анан ордендүү Ош мамлекеттик университетинде биз шунчалык талыкпай иштеп жүргөнүбүзгө. Себеби бизге бардыгы мүмкүнчүлүгүбүз бар, потенциалыбыз бар, анан жакшы сөз бар, бири-бирибизге шунчалык бир туугандай болгон мамиле кылганыбыз бар, ыйманыбыз бар. Ошон үчүн мен ойлойм, биз сыймыктанышыбыз керек. Бизге бир Кудай өзгөчө бир миссия берип атат. 21-кылымды ушул биз аябай сонун иштеп, анан кийин ушул арнашыбыз керек эмгегибизди өзүбүздүн улуу элибизге. Ошон үчүн мен бир тууган эже сиңдилеримди, агайынилеримди эле, анан ушул өзүмдүн коллегаларымды ушул касиеттүү күн менен куттуктагым келет, чын жүрөктөн. Карасаңыздар, кандай сонун бүгүн күн жайнап турат. Ошон үчүн биз ар дайым ушундай куунак көңүлүбүз менен аракет кыла берсек, ушундай сонун мына касиеттүү Суламан тоонун астында университетибиз дагы өсө берет. Флагман азыркы күндө келечегибиз аябай кең. Ошон үчүн рахмат сиздерге, ийгилик сиздерге.